Мен ойлогомда Америка келсе укмуштум эле адамдар баспай эле тиги аба менен басат го депчи. Кандай экен? Монтуп карасаң эле акчалар өздөрү кирип эле чөнтөгүн кирип кетет го деп ойлойсуң. Мен негизи бирок ойлоо кыйынмын да, бирок жумуш таппай атам азыр. Алгыла, туугандар, достор жакшы калгыла, мен Америкага кетип атам деп анан шөлпөй. Жама бөтөнчө бир арылар экен, американский. Кумурскалар өлү наглый кумурска. Ассаламу алейкум достор, туугандар жана бир туугандар. Менин атым Төлөн. Ушинтип айткым келбей эле мындай эле ачыш керек да. Ушунда официально айткым келбей атат да. Ассаламу алейкум достор, менин атым Төлөн. Мен Кыргызстандан келгенмин. Азыр Америкага келип 3 күндө жумуштарды таппай жүрөм. Азыр жумуш табам деп айтпай элечи. Айта бер. Ачык эле сүйлөйм. Менин атым Төлөн. Мен Кыргызстандан 3 балам менен, келинчегим менен келдим. Мен укмуш эмелердин баарын алып алып, 8 чемодандарыбызды колубузга кагармап алып, жетишпей аэропорттон. Бизди калтырып калбаса экен деп улам текшерилип атып келдик. Азыр болсо Райли шаарында отурабыз. Грин карта уткандан кийин биздин билетибизди 1 апрелге алганбыз. Жазга жакын, кичине жылуураак болгон кезге ылайыктап 19 мартка жылдырып, 19 мартта жолго чыктык. Бирок ушундай катуу даярданып аткан экенбиз. 19 мартта барабыз деп 18 мартка барып алып, аэропортко алып 2 саат отуруп кайра келдик. Кандай болду ошол айтып койчу. Мындай да. Тартыр. Сен жаман кезинде кишинин баарын теги официально сүйлөп туруп. Кишини өзүм жаман болуп думчулук мындай. Достор. Уктап аткан кезде адамды ойготуп туруп, колуна автоматты кармап туруп, автоматты бул банан десең, бана автоматты жейт экен адамдар. Чын эле. Мен ошо келинчегим деген 18 мартта түнү менен мен ойготуп туруп, кетип атабыз дегенде кеттик. Барып аэропортко барып алып, 1 саат отуруп аэропортто. Анан келдик кайра. Кыскасы ушундай. Көрсөм эмне болуптур айтып койчу. Көрсө деген келинчегим туура эмес көрүп алып, онлайн түнкү саат 2-де. Түнкү саат 2-де тур эле тур. Балдардын баары уйкусу келген. Момда отурупса бирөөнү окусаң экинчиси жыгылып атат ар жактачы. Ошентип атып келдик. Киргенде эле паспортту текшерди. Грин картаң немен келтасыңар? Грин карта менен келе атабыз. Иммиграцион дегенде ошону карады. Кана сары бумажкаларыңар дейт, ошо жана сары пакеттин ичинде болгон документтерди колуна бердик. Аны ачпай келесиңер. Аны ачты, ичин көрдү, баарыбызды учетко алды, миграцион немеге. Анан адрести сурады, улам каяка барасыңар деп. Анан биз да кыйратып койгонбуз, адрестин баарын колго жазбайбыз. Аны жаттабайбыз. Интернет жок. Анан эмне кылабыз билбей, анан интернет издеп, эптеп аны алып, анан мына кетели деп атсак, Бостондон анан кийин канча акчаңар бар деп сурады. Акчабыздын баарын көргөздүк, момчу акчабыз бар десе, бирден санатты го, жарык, бирден. $1, $2 деп барны. Ошентип атып, кийинки самолетко кечигип кала жаздап, араң чуркап, келинчегибиз менен көз чуркап. Жана один дома да чуркайт го. Один дома, точно. Один дома болдук да, балдарыбыздын баары эки балам эки жактан теги. Ата чуркап келатат. Мен болсо деген эмени алгам, тимеле теридеп алгам, былчылдап теридеп алып келатсам теги аэропорттон токтотуп туруп, чоотта температураң чоң экен эй. Көрсө жана эмеге илинип калыптырмын да. Теплодатчиккечи. Чоото сен температураң көп окшойт. Текшере коеюн деп улам текшерет, мени карап коет, Ай, чуркап келдим деп анан түшүндүрүп анан кеттик. Ошо менен мына жайда токойдун арасында отургандай отурабыз. Бул бир күн кеч алганда калып калмак экенбиз, э? Бир күн кеч калганда калып калмак. Элдин баары менен коштошуп алып, жакшы калгыла, туугандар, достор жакшы калгыла, мен Америкага кетип атам деп анан шөлпөй. Болмаса мен көпкө келдим. Бостонго түшкөндө самолеттон Бостондон кайра Райли шаарына учмак болчубуз, Северный Каролинага. Аралыгы 2 саат болчу билеттикке. Анан ошол жетишип калалы деп биз абдан катуу аракет кылдык, бирок тиги терминалдарын билбей биз бака терминалын тапкыча, анан бизди текшергиче 2 саатыбыз бат эле өтүп кетти.
биз өзүбүздүн жетишпей калдык го деп эметип атсак эле уже айнектен көрүнүп атты. айнектен көрүнүп атты уже самолеттор Самолет уже кетип аткан, биздин самолет уже кетип аткан, элдер түшүп. Ошо настроениябыз түшүп, Кайра билет алабызбы деп ушундай жаман болуп турган кезде бат-баттан тигечи аракет кылып келүүбүздө чуркап барып ошол жакта турган компаниянын өкүлүнө барып айта калсак эле самолетту токтоттурду. Бизде где-то канча мүнөт күттү? 15-20 мүнөт точно күттү го дейм. Кыскасы Кудай чоң сактады да биздичи. Кудай чоң сактады. Эчтеке биз карантинге да жаткан жокпуз. Келдик жыргаган боюнча. Эмне анан Балыга келгенден кийин ошону айтсам? Кыскасы мындай. Гүлбө. Ладно. Титиреп атасың. Ушунун баарын кошот окшойсуң анан, э? Кыскасы мындай. Достор, мен өзүм мындай бир тондо сүйлөгөндү абдан жаман көрөм. Мага мындай жакшы шаңдуу сүйлөшүм керек. Ралли шаарына келгенде Бостондон биздин бир чамаданыбызды жоготтук. Үй бүлөбүз менен түшкөндө бизди досторубуз аэропорттон тосуп алышты. Тосмоктурга үйүнө барып бир жума жашадык. Анан бир жумадан ичинде биз көнүп баштадык. Тияктын күнү менен бияктын түнү болуп алмашып, түнчүндө элдин баары уктап атса, биз болсо ойгонуп алып, элдин баары ойгонуп алса, биз болсо уктап. Бияктын арыларын да көрдүңбү? Башкача арылар экен. Жама бөтөнчө бир арылар экен, американский арылар экен да. Чоң, Бөтөнчө башкача. Кумурскаларын айтып койчу. Кумурскалар өлө наглый кумурскалар экен. Кап-кара болгончу. Чоң, Кыргызстандын кумурскалары мындай кичинекей, биз өзгө окшогон миниатюрный. Ана мындай аракетчил го, тиштеп алган жерден чыкпаган кумурскаларчы. Бияктын кумурскалы болсо шашпай, чайпалып басып, бирок баштары чоң болот. Арыларды бир бөтөнчө арыл, башкача арылар болот экен. Биздин арылар мындай, кандай десем мындай. Кандай түшүнсөм. Миниатюрный арылар го. Булардын бу тартайып учканда да башка. Мен чынын айтканда, мен ойлогомда Америка келсем укмуштум эле, адамдар баспай эле тиги аба менен басат го депчи. Кандай экен? Монтуп карасаң эле акчалар өздөрү кирип эле чөнтөгүн кирип кетет го деп ойлошум. Андай эмес. Тилекке каршы андай эмес экен. Наоборот, ошо акчанын аркасында сен ушунчу кайт экенсиң да. Андыны сени кармай калчу. Ошондой. Биринчи келген күнү кандай? Ой, мындай болду. Сезим кайдагы сезим? Сезим кайдагы сезимди айтасың? Биринчи келген күнү коронавирус менен ооруп келип, буларды жуктуруп салбасам экен деген ой кетти да. Тааныштардын үйүнө барып бир жума жашаганда, жөтөлгүң келип кысарып татарып атсаң да кандайсың? Жакшы. Туалетке кирип алып, деп жөтөлүп алып туруп кайра кирип каласың да, нормально болчу. Эмнени кылба десе ошол эле укмуш күчөйт го, жөтөлгүң келип эле. Анткени жөтөлсөң эле элдин баары карап атат да, чотто бул коронавирус менен ооруйт окшойт дейт. Деп жөтөлсөң аэропорттун ичиндечи, элбесиң, элдин баары карап атканда. Кыскасы биринчи күнү эшикке чыгып келдим, кандай экен, кандай жерге келдим деп, бактарын көрдүм, таң калып, ушунча таптаза экен. Жап-жашыл, таптаза. Машинелери чаң жок, бөтөнчө бир. Негизи өзгөчөлөнүп турат экен да, Америкачы. Баары бир. Мусор жок көчөдө. Ооба, Америка абдан жакты. Үйүңдө деген, мына экен кыскасы, Америкада деген. Америкада жакшы бир өзүңдүн профессияң менен иштесең жакшы акча табат экенсиң да. Мен өзүм IT специалистмин. Компьютер жагында иштегем Кыргызстанда. Эгерде өзүмдүн профессиям менен жумуш таап иштесем, жакшы экен, жакшы төлөнөт экен айлыктары. Эгерде мындай доставкада, пиццерияда, анан дагы ушундай сыяктуу жумуштарды иштесең, алар аз төлөнөт экен.
Ошон үчүн колдон келсе өзүңөрдүн профессияңар менен иштегенге аракет кылыш керек экен биякта. Азырынча эми өзүм профессиям менен жумуш таба элекмин. Ошол. Жумуш таппаган убакытта өзүмдү өзүм эметип атам. Алаксытып. Мына бүгүн табасың, мына эртең табасың, мына эртең табасың деп атып 1 ай өттү. Эми доставкага иштейин деп атам. Доставкага иштеп турсам, анан өзүм профессиям менен жумуш тапсам. Мен Кыргызстандан келдим, жүдөп, анан кийин бияктан келип английский үйрөнүп алып иштейин деп атам. Кимге керек болсо тиги лайк басып койгула.